Единственный мен дагы бир жолу кыргыз эли менен кечирим сурайм. Чын. Алладан да кечирим сураймын, кыргыз журтуман да сураймын. Урматтуу ажообуз Садыр Жапаров Нуркожоевичтен, урматтуу ККНдин төрагасы Камчыбек Ташып Кыдыршаевичтен жана кыргыз журтуман баарынан кечирим сурайм. Моолор эки отурган Тимага окшогон провокатор сөгүнгөндөргө өздөрүнө жооп берип, сөгүнүп жооп бергеним үчүн кечирим сурайм мен. Какой привет, такой ответ болгон. Единственный кое турган претензия ушул. Мынакей. Башка мен жашоодо дагы, ТикТокто да башка мен жаман иш кылган эмесмин, Алла сактасын. Big Boss, легенда, мен кечирим сурайм, Big Boss'тон да кечирим сурайм. Ха-ха. Мен баарынан кечирим сураймын. Но мен эми сөгүнүп хайп кылбаймын. Мени сөксө дагы өзүнө жараша сөгүп жооп бербеймин. Ошол сөгүнбөй туруп без негатив шоу кылам. Бул жерде отурган Хахага, бул жерде отурган Big Boss'го бүт баарына жакшы маанай тартуулайм иншалла. Көңүлдү айлантпай экрандан нара-ара отурчу Тима. Нара-ара. Эме красавчикмин го Бауыржан. Көңүлүм айланып кускум келип кетти. Нара-ара отурсаң артыраак. Ошол арак иштиң беле? Ооба. Арак ичкендин ордуна эшектин сийдигин ичсең, иттин сийдигин ичсең жакшыраак болмок да. Ичпе арак, болбойт. Арам. Тойдо кыйнап коет экен да Бауыржан. Не кылайын эми кыйнап койсо. Менин жеке оюм, бир Алла билет. Аракты, бул арак арам да, арак ичкен адам мен жарык Сама андайсың. Андан көрөктө баягы Бауыржан сен ачы ичкен эмес белең. ичке ал Кудай сактасын, мен ичпеймин, чекпеймин. Кудай сактасын. Таза жүрөм. Сен эшектин сүтүн ичпейсиң, кашкырдын сүтүн ичпейли. Эшектин сүтүн ичпейсиңби сен, эшектин сүтүн? Кашкырдын сүтү боло берет. Ооба. Эшектин сүтүн ичтиң беле? Кудай сактасын. Арагыңа Ошол карып калган баягы кандек ит бар го. Ошонун итин ичсең, неме, сийдигин ичсең жакшыраак болот. Күнөөсү азыраак болобу эле дейм да. Умарова, рахмат Умарова. Big Boss. Аллах Таалам сени шерменде кылбасын. Аллах Таалам даражаңды түшүрбөсүн. Аллах Таалам рызкыңды кенен кылсын. Америкада жүрөсүң. Бизге дагы буйрусун. Бизге дагы үйлөнүп алып, мен өзүм жакшы көргөн, сүйгөн келинчегим жетелеп, биз дагы ошол келинчегимди Америкага көргөзүп, Америкада дагы иштеп ийгиликке жетүүмө Кудайым насип кылсын.